Курсубуздун, лекциябыздын экинчи бөлүгүнө өтөлү. Жана экинчи темабыз. Бул демократия деген эмне? Аныктоо маселеси. Демократияны аныктоо оңой нерсе эмес. Эгер демократияны бир сөз менен же бир сүйлөм менен гана аныктап, ошонун негизинде канааттанып калчу болсок, албетте анда биз демократия түшүнүгүнүн идеясынын көп тараптуулугун, көп жааттарын эске албай калуу алдында туруп калмакпыз. Азыркы кезде анда келерки жарым сааттай убакыттын ичинде ушул демократия түшүнүгүнүн маанисине көңүл бурайбыз жана эмне демократия деген эмне деген суроого жооп бергенге аракет кылабыз. Биринчи кезекте эле сөздүн өзүнө көңүл буралы. Демократия деген кайдан келип чыккан сөз? Демократия байыркы грек сөзү жана ошол гректердин иштеп чыккан, гректердин өз ара кабыл алган саясий тажрыйбасынын негизинде пайда болгон түшүнүк. Бул демократия эки сөздөн турат, эки грек сөзүнөн турат. Дemos деген эл, кратия деген башкаруу же бийлик деген маанини берет. Мындайча айтканда, кыргызчага которчу болсок, бизге таанымал эле болгон элдик башкаруу. Демократиянын түздөн түз котормосу элдик башкаруу. Эми аны айтчу болсок, албетте бизде ар кандай туура эмес түшүнүктөр пайда боло баштайт. Элдик башкарууну ар кандай жолдо нукта түшүнүп алуубуз мүмкүн. Ошондуктан мындан ары муну чечмелеп, ар кандай элементтерин, деталдарын аныктаганга киришебиз. Бизде демократия менен кошо дагы бир чоң сөз колдонулат. Аны биз көбүн эсе башка мааниде, башка жааттарда колдонобуз. Бул деген республика деген сөз. Көбүнчө биздин азыркы кездеги өлкөлөр, эгер монархия болбосо же ошо хандык болбосо, өз аталыштарын республика деп аныкташат. Мисалы үчүн бизде деле Кыргыз республикасы деп аталабыз. Республика деген бул Римден келген латын сөзүнөн алынган түшүнүк. Рес публика. Рес деген иш же маселе, публика деген эл кайра эле. Ошол мындайча айтканда кайра эле ошол элдик маселе же элдик башкаруу, элдик бийлик же элдик иш деп айтсак туура болот. Бул деген жерим демократия менен республика дегендин бир топ жакындыгы бар маанисинде. Албетте, бирок азыркы коомдогу, азыркы доордогу эки сөздүн колдонулуусу бир аз эки мааниде жана эки деңгээлде колдонулат. Муну кийинчерээк өз кезинде аныктап кетебиз. Биз эми демократия сөзүн менен сөздү кайра уланталы. Демократия деген саясий теорияда монархия жана аристократия деген башка эки түшүнүк менен катар колдонулат. Саясий теория дегеним бул деген ошол саясий башкаруунун, саясат таануунун теориялык жагын негиздеген билим тармагы. Билим тармагы. Албетте, саясий теориянын атасы деп эң башатында тургандардын арасында, мисалы үчүн биз Аристотель деген байыркы грек окумуштуусун, ойчулун, философун атап кетсек болот. Ошол Аристотельден баштап жана азыркы кезге чейин саясий теория окумуштууларынын арасында демократия деген бул монархия менен аристократиядан айырмаланып, элдик же жалпы элдин катышуусу менен болгон башкаруу түрү деп түшүнсөк болот. Ага кайчы келип, андан айырмаланып, монархия деген бул бир кишинин башкаруусу. Моно деген бир деген, архия бийлик кайра эле. Монархия бул бир кишинин башкаруусу, аристократия деген бул бир нече кишинин башкаруусу. Жана демократия деген бул көпчүлүктүн же жалпы элдин башкаруусу. Мындайча айтканда, ал кезде ошол байыртадан баштап бийликтин түрлөрү ошо бийликке катышкан кишилердин саны боюнча жана жалпы коомго салыштырмалуу алардын басымдуулугу же аздыгы боюнча айырмаланып келишкен.
Албетте жакшы түрү, жаман түрү да болгон. Ошол эле Аристотелдин аныктамасына карасак, монархиянын тескери жагы тирания деп аталат. Бул деген ошол эгер монархия деген бир кишинин жакшы башкаруусу, жалпы элдин пайдасына карай башкаруусу болсо, тирания деген бул бир кишинин өз кызыкчылыгына жараша башкаруусу. Аристократия бир нече кишинин жалпы элдин пайдасына болгон башкаруусу болсо, олигархия деген бул ошо бир нече кишинин өз пайдаларына болгон башкаруусу. Жана демократия деген бул ошол Аристотель үчүн негизи туура эмес же жакшы эмес мааниде колдонулган сөз болгон. Демократиянын жакшы түрү бул полития же полис. Полития деген бул ошо көпчүлүктүн же жалпы элдин баарысына болгон түз жана адилет башкаруусу. Демократия болсо ошо жалпы элдин же көпчүлүгүнүн өздөрүнүн кызыкчылыгына болгон башкаруусу. Азыр байкап көргөндөй болсоңуз, бул жерде жакшы же жаман деп демократияны айырмалоо да өтө кыйын. Анткени көпчүлүк же жалпы эл өз пайдасына болгон башкарууну алып барса, анын эмнеси жаман? Бул деген логикалык жагынан албетте демократиянын жаман болуусу же жаман түргө айлануусу өтө кыйын. Ошондуктан Аристотель өзү кийин демократиянын чыныгы илдеттери бул монархия жана аристократиядан айырмаланып, башка жааттарда мыйзамдын колдонулуусу же колдонулбашынын негизинде келип чыгат деп жазган жери бар. Бирок азыркы кезде Аристотельден же башка андан кийинки келген жаңы доордогу философтордон айырмаланып, саясий тажрыйбада демократия бул бизде азыр саясий башкаруунун же режимдердин бир түрү деп түшүнүлөт. Негизинен алсак, азыркы кезде демократиянын саясий режимдердин эки жалпы түрү бар. Демократия жана авторитаризм. Демократия эгер биз азыр сөз кылып жаткан жалпы элдик башкаруу болсо, авторитаризм же автократия деген бул ошо кайсы бир кичинекей топтун, бир кишинин же башкача обочолонгон элитанын өз кызыкчылыгынын негизинде, өз билемдик принцибинин негизинде башкаруу алып баруусу. Биз албетте авторитаризм же автократия темасына керек болгон учурда кайрылабыз, бирок албетте биздин негизги кызыктырган темабыз бул демократия. Ошондуктан биз ушул жаатта калабыз. Бир эле айта кетчү нерсе, демократия менен авторитаризмди карама каршы эки саясий режимдин түрлөрү деп караганда, албетте биз бул эки гана түрү бар экен. Эки эле, мындайча айтканда, эки эле нерседен тандаса болот экен деген жаңылыштык болуп калмак. Чындыгына келгенде, чындыгын айтканда, бул демократия менен авторитаризм же автократия бул бир эле эмеде турган, сызында турган же бир спектрде турган эки бир спектрдин эки жаатында турган, эки жагында турган эки түшүнүк. Демократиянын өтө күчтүү же өтө өнүккөн же радикалдуу демократиянын түрлөрү бар, жана ага салыштырмалуу мындай ортороок келген, ар кандай радикалдуу идеялардан алысыраак карманган центристтик демократиялык түрлөр бар. Ошол эле сыяктуу авторитаризмдин да кээ бир авторитардык режимдер мыйзам негизинде иш алып барып, мыйзамдын жана конституциянын негизинде гана башкаруу жүргүзсө, кээ бир башка түрлөрү бул мыйзамдан сырткары, формалдык институттардан сырткары, ар кандай туугандык, туушкандык же коррупциялык жолдор менен башкарган түрлөрү бар. Ошондуктан албетте демократия дагы, авторитаризм дагы бул жалаң эле жалпылашкан көп түрлөрдүн баарысын бириктирип бир сөз менен атагандагы гана эки альтернатива деп карашыбыз керек. Демократиянын негизги аныктоочу принциби же өзгөчөлүгү деп биз бийликтин элден чыгып келишинде,
эл бийликтин булагы болуп калган болуп эсептелген принциптен карашыбыз керек. Же термин түрүндө карачу болсок, бул элдик суверенитет деп аталат. Бул деген ошол берилген аталган коомдо башкаруу жүргүзүүдө кандай гана өкмөт болбосун, башкаруучу бийлик кишилери болбосун, баарысынын бийлиги, бийликке болгон укугу элдин арасынан, элдин атынан келип чыгат. Эгер ушул принцип сакталбаса, анда демократиянын өзүнө жараша аты албетте аты болбойт. Демократияны демократия деп атоо жалаң ушул принциптин негизинде келип чыгыш керек. Анан эки бир шарт бар. Ошо эгер бийлик элден келип чыкса, эл эң түпкү булагы болуп эсептелсе бийликтин, анда эки шарт бар. Бул деген биринчи шарт бийликте турган кишилердин жалпы эл алдындагы жоопкерчилиги. Экинчи шарт бул ошол жалпы элдин өзүн башкаруудагы чечим кабыл алууда түз же кыйыр жолдор менен катышууга болгон мүмкүнчүлүгү же укугу. Байкасаңыз, бул эки шарт албетте ошо бийлик элдери менен жалпы элдин мамилесинде болуп турат. Бири ошо бийликте турган кишилердин эл алдында тарткан жоопкерчилиги, экинчиси эл бийликке карата мамилесинде, бийликке карата болгон катышуусунда ошол өзүнө болгон тиешелүү мыйзамдарды кабыл алууда, чечим кабыл алууда түз же кыйыр мүмкүнчүлүккө ээ болушу керек, катышуусу абзел. Бул эки шарт жана биринчи элдик суверенитет принциби сыяктуу эле бул эки шартта кайсы гана демократия болбосун. Эгер чындыгында ушул демократия атына татыктуу болсо, анда бул эки шарттагы орун алышы керек. Бул эки шарттын албетте практикалык, конкреттүү түрдө кандай жолдор менен ишке ашаары жөнүндө биз тиешелүү башка кийинки лекцияларыбызда камтып ачыктап кетебиз. Бирок азыркы кезде бул ушул негизги шарт катары ойго эске тутуп туура түшүнүүбүз өтө зарыл. Анткени эгер элге бийлик жоопкерчилик тартпаса, эмне кылып жаткан жөнүндө, кандай иш алып бара жаткандыгы жөнүндө жооп бербесе, же тескерисинче өзүнө тиешелүү болгон бийлик алып барууда, чечимдерди кабыл алууда эл катышууга умтулбаса, же мүмкүнчүлүгү жок болсо, же кайдыгер караса, анда демократиянын демократиялык түрдө калуусу, ишке ашып калуусу бул өтө мүмкүн эмес, же кадыресе жоголуп кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон учур болмок. Эми албетте жана элдин алдында бийликтин жоопкерчилиги кандай болот дегенде, албетте кыскача жооп берсек болот. Бул биринчи негиз эле кезекте бул шайлоо жолу менен. Шайлоого келгенде ошо бийликте отурган кишилер ар 5 жылда болобу, 4 жылда болобу конституциясына ылайык биз ушундай иштерди жасадык, же мен ушундай иштерге бардым, жасадым, жана ошонун негизинде элим силердин добушуңарды дагы бир жолу суранам деп келген учуру болот. Ошондо эл татыктуу иш алып барган болсо, бийликтегилердин ишине канааттанган болсо, анда добушун берет. Эгер андай болбосо, анда эл башка альтернативалуу оппоненттерге бийликти өткөрүп берет. Негизги принцип ушул. Элдин катышуусуна болгон принцип бул албетте ошол эле шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү. Бирок мен жана айта кеткендей, бул темаларга кийинки лекцияларда дагы кененирээк кайрылабыз, анткени шайлоо менен гана чектелип калуу бул албетте өтө тайкы түшүнүк болуп калмак. Анан бул жерде байкасаңыз, мен бир нерсени айта кеттим. Бул ушул эл менен бийликтин ортосундагы мамиледеги түз же кыйыр болгон мамиле. Бул да өтө маанилүү жана демократия үчүн азыркы кезде кыйын маселе. Азыркы доордо Кыргызстанда да, башка мамлекеттерде да демократияны ишке ашырууда эки ошо бийлик менен элдин катышуусунда эки түр бар, эки жолу бар. Бул түз демократия же түз катышуу.
же кыйыр же биздин тил менен тагыраак айтканда өкүлдүк демократия, өкүлдөр жолу менен катышуу. Эми түз демократия деген албетте өзүңүз түшүнүп атсаңыз керек, ар бир жарандын кайсы бир чечим кабыл алууда болобу, кандайдыр бир процессте чечүүдө болобу, элдин түздөн түз катышуусу. Албетте мисал үчүн мисалга келтирчү болсок, улуттук деңгээлде элибиз азыр түздөн түз катышуусу бул референдум жолу менен. Ошо референдум жолу менен мисал үчүн конституцияны өзгөртөбүз же конституциялык эмес башка маселелер боюнча да кээде референдумдар кабыл алынат жана өткөрүлөт. Бул деген ошо элдин түздөн түз болгон чечим алууга катышуусу. Бул албетте азыр өтө кыйын болуп калган. Жана Кыргызстанда мисал үчүн 6 миллион эл жашаса, анын дээрлик 3 миллиону жаран болуп бойго жеткен, жашы жеткен киши болсо, албетте мынча кишилердин саясатта күнүмдүк деңгээлде катышуусу өтө кыйын. Ошондуктан жок эле дегенде улуттук деңгээлде булардын катышуусу, биздин катышуубуз түздөн түз өтө чектелген. Бирок эске алуучу нерсе бул жергиликтүү бийлик алып барууда, жергиликтүү өзүбүздүн ар бирибиздин өзүбүздүн иштерибизде албетте күнүмдүк болбосо да бат-баттан катышып турууга болгон мүмкүнчүлүк реалдуу жана болушу керек. Бул түз демократия деген албетте буга чейинки байыркы доордогу өлкөлөрдө, мамлекеттерде түздөн түз катышуу орун алып келген. Анткени элестетсеңиз, байыркы гректерде, демократиянын бешиги болгон элдерде албетте шаар мамлекеттер болгон дагы, ар бир шаарда орточо алганда 10 миңден 100 миңге чейин киши болгон экен, жаран болгон экен. Бул мынча эл менен албетте күнүмдүк принцип менен өкүлдөр келип, ар бир жаран деп эсептелген кишилер келип, чоң маселелерге жок дегенде катышуусу бул толук бойдон ишке ашырымдуу, реалдуу иш болгон, шарт болгон. Азыркы кезде болсо көбүн эсе биздин азыркы мамлекеттерде демократияны алып баруу бул өкүлдүк принцип менен, англисче representative democracy деп коюшат. Өкүлдүк принцип менен алып барабыз. Бул деген күнүмдүк болобу, же өтө татаал чоң маселелерде болобу, же кайсы бир башка жааттарда болобу, ар бир жарандын өзүнүн түздөн түз катышуусу эмес, өкүлдөрү аркылуу катышуусунун жолу менен алып барылат. Мисалы үчүн биздин президент деле элдин өкүлү, парламент да элдин өкүлү. Ушулардын баарысынын катышуусу менен биз албетте иш алып барабыз. Муну эске тутуу да менимче өтө абзел жана демократияны туура түшүнүүдө маанилүү нерсе.